Аттракциондору акысыз Евразия паркы жакында ачылганы турат. Учурда жумуштар 80%га аяктап калды. 10 гектарга жайгашкан акыркы үлгүдөгү оюн-зоок аттракциондордун баары акысыз. Жарандар ачылышын күтүп жаткан Евразия паркы жайдын акыры ишке киргени турат. 4680 чарчы метрди түзгөн аквазона, 20 метр бийиктикке алып чыгып, экстремалдуу оюн тартуулай турган жана 30дай башка аттракцион, 2000 чарчы метрди түзгөн муз аянтчасы, чакан футбол талаа, динозаврлардын кыймыл-аракетин элестүү көрсөткөн парк, цирк аянтчасы. Мунун баары жогоруда айтылгандай чын эле бекер. Евразия паркы ээптин 10 жылдыгына карата ишке ашып жатат. На сегодняшний день завершено более 80% работ. Осталось. Азыркы учурда 80% жумуштар аяктап калды. Аттракциондор сертификациядан өтүп жатат. Бул жерде курулган аттракциондор коопсуздук боюнча бардык талаптарга жооп берет. Экстремалдуу жана кичинекей бөбөктөргө ылайыктуу оюн-зооктор бар. Соответствует от завода производителей. Евразия паркы шаарга кандай жаңылык киргизет? Биринчиден, бул долбоор унаа тыгынын чечүүгө салам кошот. Бишкектин түштүк батыш тарабындагы Арча Бешик, Ак Өргө, Ак Ордо, Достук өңдүү конуштун жашоочулары парктын жоктугунан шаардын борбордук бөлүгүнө келип сейилдөөгө мажбур. Маселен, Ак Ордонун өзүндө эле 25 миңден ашык калк жашайт. Евразия паркы миңдеген жашоочуларды унаа тыгынынан куткарып, өз районундагы паркта эс алуусуна шарт түзөт. Экинчиден, парк Орок айылында курулуп жаткан эл аралык деңгээлдеги стадиондун жанында жайгашкан. Келечекте эл аралык деңгээлдеги иш-чаралар өткөндө келген меймандарды тосуп алууга көмөкчү долбоор болот. Бул жөн гана инфраструктуралык объект эмес, Кыргызстан менен Россиянын достук мамилесин бекемдеп турат. Евразия паркы жаңы технология менен чогуу экологияны башка орунга алып чыгат. 2000дей багдарактын түрлөрү отургузулуп, гүл бакчалар өстүрүлүүдө. Парк 4 мезгил тең активдүү иштейт.